Кеңеш айылынын тургуну Бакыт Таласбаев бүгүн көмүр алуу үчүн келген. Өзгөчөлүгү сатылып жаткан кара кече кара алтынынын тоннасы 5000 сомдон. Айыл өкмөтү тарабынан түзүлүп жаткан жакшы шарттын аркасында Кармановыз кышка дагы 500 килограмм көмүр отун камдап алды. Мурда 1 тонна алгам 7 сомдон болуш керек. Мурда азыр 5 сомдон бо? Ошондойдан азыр 5 сомдон арзан болуп атыр. Алып атам. Бизге монда айылдагы тургундарга өтө эле жеңилдикте, бул жакшы. Ошондон элдин баары мынакей монтип баары жабылып келип атат. Мурда кымбатыраак алганбыз жаңы жылга чейин. Азыр арзан болуп атыр. Уланып турса эң жакшы да. Уланып ушинтип айылдагыларга жардам кылып көмүрдөн берип турса, элдеги айылдагылар кубанат. Мындай жеңилдетилген баада калкты көмүр менен камсыздоо Шумкар УЯ айыл өкмөтү тарабынан демилгеленген. Учурда 5 айылдын тургундары бул арзан көмүрдү сатып алышууда. Канчызавод деген айылдан баштады. Канчызаводко прицеп менен алып барып, где-то 23 тонна төктү. Андан кийин Сазык булак менен Каройго алып келип, айырга да 23 тонна төктү. Азыр бизге Чоң Тогой менен Кеңеш айылында 24 тонна алып келди. 5 сом базы. Аудан арзан, элге аудан жардам болуп атат булчу. Мисалы, почти мындай карасаң жарым базына эл алып атат да, аудан сүйүнүп, элге аудан эле жардам болуп атат булчу. Айыл өкмөткө рахмат, ушунун баарын уюштуруп алып келип берип аткан. Талас районунун тоолуу айылдарында кыш көпкө созулат. Жергиликтүү эл мындай жардамдар жылда уюштурулуп турса дешет. Жакшы жеңилдиктер болуп атат, элге көмүр төгүп берип атат. Жакшы эле жардам болот эми. 5 килограммды бир талай эле жагасың. Күнүгө бир жарым каптан, бир каптан жага албайсың, жарым каптан жаксаң деле 10-15 бир айдыкын алып кетип атыр, бир айдыкын. Жылда болсо жакшы да, жылда болсо элдин баарына эле жакшы болот эми. Мындан кыш башталганда бир төгүп берип, ушул убакта бир төгүп берсе элдин баарына эле жакшы. Жакынкы күндөрү Шумкар УЯ айыл өкмөтү тарабынан арзан көмүрдү башка айылдарга да жеткирүү иштери улантылат. Сеймок Барманов, Бексултан Рахатбек уулу, Зина Акматова, Талас району.